ошентип эс алуу күндөрү дагы университеттин ичи толо, кампустун ичи толо. Бул китепканабыздын алды. Бул да болсо кантин деп коет. Магазин бар бул жерде. Университетке тиешелүү ушул жерден. Орозо болгонуна байланыштуу адамдар аз, бирок ошентсе да кампус кадимкидей шаардын жашоосун чагылдырып турат. Негизи орозо учуру болгонуна байланыштуу биртке бүгүн эс алуу күнүндө болгонуна биртке саат 12 чейин уктадым десем болот. Анткени кечинде оозубузду бекитип жаткандан кийин убакыт биртке созулуп кетти. Анан түштө келдим кампустун ичине. Бул дем алуу күндөрдүн кадимкидей бир түрү. Көбүнчө эс алуу күндөрүмдү китепканада же болбосо анча-мынча достор менен өткөргөнгө аракет кылам. Анан дагы бул биздин кампустун ичиндеги жашоо. Кампуска жакын жашаганына байланыштуу дээрлик кампустамын деп эсептесем болот. Мынакей бул биздин кампустун главный көчөсү. Анткени мунун ичин дагы өзүбүз көчө деп атасак болот, анткени көчөлөрү бар. Анан дагы бул жерде бизде орозо болгонуна байланыштуу ооза чарлык болот күн сайын. Чадыр бар бул жакта. Бул жакта негизи мечитибиз бар. Мечитке жакын болсо дагы студент көп. Элестетиңиздер, Сакария университетинде деген 100 000 студент окуйт. Анын көпчүлүгү иностранецтер, мындайча айтканда ябанчы, башка өлкөдөн келген, дүйнөнүн төрт бурчунан келген студенттер. Бул жакта дагы болсо топ ойносоңуздар болот. Дээрлик бул парктарда олтурууга, ойноого эч кандай тыюу салынбайт. Мисалы бизде атайын мондой парктарда көбүнчө тыюу салуулар болсо, бул жакта университеттин дээрлик бардык жагында ойноого, эс алууга эч кандай тыюу салынбайт. Бизде орозо болгонуна байланыштуу мисалы ашканабыз бул жакта. Ашкана жабык. Анткени бизде орозо. Бул жакта исламга жакшы маани беришип, атайын орозо убагында ашкана жабык. Уже күн ысып калган учуру, гүлдөр чыгып, биз деген кар көргөн жокпуз бул жакта. Анан дагы бул жакта ошоюн атайын студенттерге отуруучу жайларды коюп койгон. Анан дагы айта кетчү бир нерсе, мен өзүм азыр сумкаларымды, ноутбуктарымды эч кандай коркпой, чочубай китепканага таштап келе алдым. Бул дагы болсо, бул жакта бардык жакта камералар бар. Мындайча айтканда университеттин ичинде 100% кепилдик бар да, буюмуң жоготпоого, сактыгыңа, кордугуңа 100% кепилдик бар. Анан дагы 1% албетте случайлар болуп кетет, бирок ар бир университетке кирип аткандардын бизде деген өзүбүздүн паспортубуз болот, өрөөнчү белги деп коет. Ошол менен гана киребиз. Ошонун текшерүүсүндө гана, андай жок болсо сиздерди ичкерге алышпайт. Ошондуктан кампустун ичинде биз сактыкта, анан дагы VIP жашоону жашай алабыз. Азыр болсо кайрадан эмеге кирип баратам, китепканага. Анткени айтканымдай вещтерин китепканага таштап келгем. Азыр ошол жака барам. Бул биздин китепкананын биринчи этаж, А блок. Азыр мен экинчи этажга чыгам.